агысты баштайлы. Белгиле, агысты баштардан мурда жагымдуу маанай уюштуруп алат го өзүбүзгө. Баарыбыз колдун манжаларын бири-бирине кириштиребиз. Токтойбуз. Кайсы колуңардын бармагы жогору жакта калды? Сол. Кээ-бирлердики оң, кээ-бирлердики сол. Демек, эгерде оң манжасы жогору жакта болсо, бул эмоция калдырбай, бир ишти алып барганда токтоо адамдар экен. Ал эми сол колдун манжасы жогору жакта болсо, анда эмоционалдуу адамдар экен. Кийинки кадамыбыз. Колубузду. Кимге ыңгайлуу? Кандай болсо? Кайсы колуңардын чыканагы жогору жакта калды? Оң, кээ-бирлердики сол. Демек, оң колу чыканагы жогоруда болсо, анда бул жөнөкөй, боорукер адамдар экен. Ал эми сол колунун чыканагы болсо, бул бир нерседен бири кыр чыгарган адамдар. Кол чабабыз. Кайсы колуңар менен чабып атасыңар? Оң колду сол кол мененби же сол колду оң кол мененби? Ар кимдики ар түрдүү. Эгерде оң колуңар менен чапсаңар, анда бул чечкиндүү адамдар, бир маселени чечерде дароо жыйынтык чыгарасыңар. Сол кол менен чапса, бул ойлонуп, туура кылдымбы, туура эмес кылдымбы деп бир топ ойго чейин барып, анан кийин чечим чыгарган адамдар экен. Рахмат. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Excel электрондук таблицасында диаграмма түзүү. Максатыбыз Excel'de диаграмма түзүп, аны чагылдырып көрсөтүп, жыйынтыгы кандай экендигин айтып бере алабыз. Демек, Excel электрондук таблицаны жүктөгөндө билебиз. Excel электрондук таблицасында диаграмма түзүш үчүн бизге дегенде эмне жөнүндө диаграмма түзүп атабыз? Ошол жөнүндө маалымат толук болуш керек. Мисалы, биз пахтанын түшүмдүүлүгү боюнча диаграмма түзүп көрөлү. Ар бир 70-ci, 75-ci, 80-ci жылдарда пахтанын түшүмдүүлүгү кандай болгон? Ал үчүн берилиштерди белгилейбиз, жылдарды. Анан сандык көрсөткүчтөрүн кошо белгилейбиз. Бул жакта карап тургула, мен түшүндүрө атам. Белгилегенден кийин горизонталдык менюнун вставка функциясынын ичиндеги диаграмманын бир нече түрлөрү бар. Өзүбүзгө ылайыкташтырып гистограмма түрүн тандап көрөлү, бизге дароо диаграмма пайда болот. Мынакей. Берилген диаграмманы жасалгалайбыз. Ал үчүн эң адегенде сандык көрсөткүчүн көрсөтүш үчүн диаграмманын үстүн бир жолу мышканын жардамы менен басабыз дагы, оң баскычын басканда контексттик меню пайда болот. Контексттик менюдан маалымат, сандык маалыматтарды киргизүү деген баскычты басып койдук. Бул жерде шрифтин түрлөрүн өзгөртсөк болот. Демек, пахтанын өндүрүмдүүлүгү кайсы жылы көп экен? 1975 жылы 28,2 центнер пахта негизделиптир. Диаграмманы мындан башка дагы бир нече түрү бар. Келгиле башкача түрүн түзүп көрөлү. Мисалы, кант кызылчасы жөнүндө. Биз диаграмманын тегерек формасын тандап көрөлү. Бул жерде диаграмманын экинчи түрү пайда болду. Сандык маанисин бул жерге чагылдырабыз. Добавить подписанных деп. Демек, ар бир жылдары кант кызылчасы канча өндүрүлгөндүгү жөнүндө маалымат пайда болду. Түзүлгөн диаграмманын фонун өзгөртсөк болот. Диаграмманын үстүн бир жолу басып, бул жерде горизонталдык инструменттер панелиндеги түстөрдүн өзүңөргө каалаган түстөрдү тандап койсок болот. Бул сырткы көрүнүшүн жасалгалады, ички көрүнүшүн жасалгалаганда дагы башкача түстөр менен бере алабыз. Биз өзүбүзгө жаккан түстөрдү тандайбыз. Ошондой эле диаграмманын өзүн дагы түстөрүн өзгөртүүгө болот. Түшүндүкпү? Демек, эң жөнөкөй берилиштерди белгилейт экенбиз дагы, ким диаграмманы басып коебуз, бүт. Башка эч кыйынчылык жок. Келгиле балдар, биз Excel электрондук таблицасына диаграмма түзгөндү үйрөндүк. Эми информатикага тиешелүү болгон сөздөрдү табуу үчүн ребусты чечебиз. Кайсы сөз информатика предметиндеги? Жок, жооп жок. Дисплей. Д тамгасы бар, листтин эки жагында тамгасын алып таштады. П тамгасы бар, анын лейканы. Кетти. Кийинки.
Компьютер. Каяктан алынды? Постер. Кийинки? Жокпу? Свекла дегенден 3 тамгасын алып таштады. Анан вилка дегенден элканы алып таштады. Стул 2 жагынан тамганы алып таштады. Рактан акыркы тамганы алып таштады. Клавиатура. Бүгүнкү сабакта силер үчүн эмне кызыктуу болду? Эмнени түшүнө алдыңар? Ушул диаграмманы түзгөндө буларды боёгон эң кызыктуу болду. Себеби мындай көңүлдүү көрүнөт экен, шаттуу көрүнөт экен. Рахмат. Ошол диаграмманы түзгөндө ошол диаграмманын ар кандай түрлөрү бар экен жана ар кандай өзгөчөлүктөрү бар экен, ар кандай түрдө түзсөк болот экени мага эң кызыктуу болду бүгүнкү сабакта. Демек, бүгүнкү сабагыбызда Excel электрондук таблицасына диаграмма түзгөндү үйрөндүк. Диаграмма деген эмне экен? Диаграмма бул бир чоңдуктун бир нече маанилерин, же болбосо бир нече чоңдуктардын сандык маанилеринин чагылдырылып, графикалык түрдө чагылдырылып көрсөтүлүшү. Диаграмманын бир нече түрү бар экен. Мамычалуу, сызыктуу, графикалык жана башка. Үйгө тапшырма базалык окуу китеби 5-чи параграф диаграмма түзүү деген теманы окуп келебиз. Жогору жакта болсо бул эмоция калтырбай, сол колдун жазы жогору жакта болсо, ар бир 70-чи, 75-чи, 80-чи жылдар. Саламатсыздарбы? Бүгүн ошо сиздерге Асанова Мелисхан эжекебиздин, информатик мугалим эжекебиздин өзүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө, анан сабактын бир үлгүсүн тартуулады. Ошол боюнча кыскача сабагында көрүп, талкуулап, сиздер менен ой бөлүшөлү деген ниетте жолугуп атабыз. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчиден ошо ЛТР компаниясына рахмат, ушундай бизди эфирге чыгарып, ошол атайын сабак өтүп жаткан мугалимдердин сабактарына баа берүү боюнча чакырганыңыздарга чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз, мындан да жакшы сабактар болот деген ишеничтебиз. Башында сабакка киришүүдөн мурун окуучуларды өзүнө тартуу, ошо сабакта кандайдыр бир жакшы аураны түзүү максатында өзүнүн жаңычыл технологияларын колдонуп, ошо балдарды өзүнө тарта алгандыгы ошо сабактын башталышынан бир жакшы нукка бара турганынан кабар берет. Анан негизгиси сабактын башында мугалим өзүнүн темасы жөнүндө белгилеп кетти да. Анан негизи койгон максаттары окуучулардын позициясынан коюлуш керек деп атабыз да. Ошо окуучулар сабак бүткөндө кандай натыйжага келет, ошол жагына көңүл бурулса жакшы болмок. Анан окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлүп жаткандан кийин берилген ребустардын сөздөрү ошо кыргыз сөздөрүнөн куралса жакшы болмок деген ойдомун да. Анан азыркы учурда негизи сөздөрү орусча, жыйынтыгында дагы орус сөздөрдүн турган ошол ребустун жыйынтыктары келип атат да. Жана клавиатура деген сөздү деле, же дисплей деген сөздү деле кыргызстан нукура сөздөрүн пайдаланып, ошолорду сүрөт түрүндө көрсөтүп жатса деле ал сөздөр баары чыкмакта негизги эмесинен. Дагы бир белгилеп кетчү нерсе, мисал. Мисал үчүн азыр ошол диаграмманы түзүүдө ошо балдардын кызыкчылыгын көздөгөн мисалдарды койсо сонун болмок да. Себеби дегенде бала азыр эмнеге кызыгат? Ошол мисалдарды келтирип, ошонун кызыгуусун диаграмма түрүндө көрсөтүп берсе. Мисалы үчүн класстагы моунча бала программалоого кызыгат, моунча бала дагы бир нерсеге кызыгат, тигинче бала тигиндей кызыгат деп берсек, аябай мүмкүн жакшы болмок беле, дагы сабактагы өзүнүн дагы мындай жакшы жактарына кетмек беле. Биякта бизде 75-чи бөлөп койдум, 75-чи, 80-чи, 85-чи жылдардагы айыл чарбасынын өнүгүшү деп. Ошол балага ушул 75-чи, 80-чи жылдардагы айыл чарбанын азыр кызыкчылыгы барбы? Ошондо кандай болот эле деген маселе да. Ошо мисал тандап жаткан мезгилде дагы ошо көңүл бурса жакшы болмок.
Анан жана сиз айтып кеткендей ошо диаграмманын түрлөрү жөнүндө сөз бул жерде эч маалымат болгон жок да. Анан ошонун негизи окуучулардын жоопторунда дагы байкалды да. Мисалы окуучулар айтып атат, диаграмманын эң аягында диаграмманын ар кандай түрлөрү бар экен, диаграмма ар кандай жолдор менен түзүлөт экен. Ошо ар кандай деген сөздүн ичинде ошо окуучулар түшүнүп атабы ошо ар кандайды. Мугалим айтып бербесе, жообу дагы ошого жараша болуп калды да, окуучунун жооптору. Анан ошол эле айрым учурларда азыр мына жекече иштөө деп атабыз, топторго бөлүү деп атабыз. Ошол ыкмаларды деле колдонсо болмок да. Мисалы ошол эле ребустарды түзөрдө окуучуларга тапшырма берип, мисалы анан экиден бөлүп же топторго бөлүп диаграммаларды түстүрүп тапшырмалар көбүрөөк берилсе жакшы болмок. А так негизинен мугалим өзүнүн сабакты алып жүрүүсү жагынан, өзүнүн педагогикалык ишмердүүлүгү жагынан алып карасак, бул жерде эч кандай да кемчилик, мындай көзгө басар кемчиликтерди да байкаган жокмун. Негизги баягы педагогикалык чеберчиликте ошо баланын өзүнө тарта билүүсү, бала менен иштей билүүсү. Бардык окуучулар менен мамилелеш болуп, ошо окуучуларга өзүнө оюн билдиргенге, ошо окуучуну өзүнө тартканга аракет кылды, жалпы жонунан алып караганда. Анан негизгиси ошо мугалимдин сабак берүү стили, мугалимдин ошо сүйлөө речи өтө сапаттуу десек болот. Анан негизгиси ошо 22 жылдык тажрыйбасы бар экени көрүнүп атат. Анан окуучулар тарабынан дагы жакшы маанай түзүлгөн, ошо эжеке менен биргелешип иштөөгө даяр экендерин көрсөтүштү. Анан бул сабактан тышкаркы иштерди дагы көп жүргүзөт экен эжеке. Анан негизгиси ошо эжекенин ошо Мелискан эженин ишмердүүлүгүнө ийгилик каалайбыз. Анан эми жаңычыл новатор мугалим десек деле болот деп айтсак болот. Анан мындан дагы кеңири ишмердүүлүгүн мугалимдердин арасында, ошо педагогикалык коомчулуктун арасында таркатууга ак жол. Мен ойлойт элем да, ушул эжеке бул биринчи жолу эфирге чыгып аткан окшойт. Конечно, биринчи жолу болгондо ушундай сүр болот. Анан моундай сабактарда мындай алгачкы жолу көрсөтүп атканындай көрүнүп турат, кичине мындай тынчтануу бар. Но мен ойлойм, уже кийинки дагы ушул эжекени дагы кийинки сабактарга чакырып тартсаңыздар, мындан дагы мыкты жыйынтыктарга жетишет го деп ойлойм. А так Мелискан эжекени мен тааныйм, ишине ийгилик каалайбыз, ак жол. Ушундай жаңы нерселерди, ошо жаңы багыттарды ушул мектептин билим программасына киргизе беришине биз ийгилик, ак жол демекчибиз. Рахмат. Анан дагы кошумчалап койсом, сабак негизи туура уюштурулган. Анан негизинен ошо кошумча каражаттарды дагы, окуу каражаттарын колдонсо сабак учурунда. Азыр балдар менен суроо жооп болот, мен өтө толкунданып турам. Бул жашоодо эң чоң жетишкениңиз кайсы? Жетишкендигим ушу эки баланы тарбиялап аткандыгым, өзүмдүн жеке балдарымдан окуучуларга билим берип аткандыгым. Ушул мектепте канча жылдан бери окуучуларга билим берип келе жатасыз? Быйылкы жылды эсепке алганда 22 жыл. Компьютердин, информатиканын ишке тийгизген пайдасы кандайча болду? Кандай пайда алып келди сизге? Жеке өзүмө пайдасы бүгүнкү күндө санариптештирүү, технологияны колдонуу бул аябай тарап атпайбы? Анан мен информатика катары көп нерсени үйрөндүм, дагы биле элекмин деп айтсам да болот. Сиз эмне себептен информатика мугалими болдуңуз? Мен негизи математик мугалим болом деп өзүм математиканы тандагам, бирок кесибим математик, информатик болгондуктан информатика предметин мен өзүмө тартты, ошон үчүн информатика мугалим болуп калдым. Мугалимдик кесип сизге эмнеси менен жагат? Балдарды жакшы көрөм. Ар бир бала мен үчүн кымбат адамдар да, ошон үчүн мугалимдик кесипти тандадым.
бир күндүк убакытым эртең менен саат 7:30 кечки саат 5ге чейин мектептемин. Сабакка даярдануу бир топ убакытты алат ал деле. Себебинде бүгүнкү күндө информатика бул жаш илим, кийинки учурларда да окутулуп келатпайбы? Ошол үчүн даярдык көп талап кылынат. Анын үстүнө бул предмет улам жаңырып атат да, жаңырып турат, программалар жаңылат. Атап айтсам, биз жаңы мектеп лицейге келгенде basic программалоо тилин өтчүбүз. Андан кийин Pascal программалоо тилин өттүк, кийин C программалоо тилин өттүк, а бүгүнкү күндө Python программалоо тилин окутуп үйрөтөбүз. Мына ошон үчүн ошончо тилди өздөштүрүп, ошонун үстүндө балдарга кантип жеткирүү керектигин жөнүндө ойлонушу деле бир топ убакытты талап кылат да. Информатика предметин окутууда көп предметтер менен бири-бири менен байланышат да. Себеби эң жөнөкөй алып карай турган болсок, түздөн-түз математика, физика предметтери менен байланышкан. Мисалы, маселе иштетип атканда же программа түздүргөндө сандардын орточо арифметикасын табуу, же болбосо үч бурчтуктун аянтын табуу дегенде маселелерге кайрылабыз. Бул түздөн-түз математиканын өтүлө турган темасы. Анан физикадан да ылдамдыкка карата маселелерди иштейбиз. Андан сырткары география, кыргыз адабияты предметтер менен көп байланышат да, биологиялар менен. Мисалы, географиядан бүгүнкү күндө кайсы Кыргыз республикасындагы эле дарыялар жөнүндө маалыматты, алардын тереңдиги, узундугу деген сыяктуу маалыматты бергенде бул предмет аралык байланыштар көп. Келгиле, сабагыбызды баштаардан мурда жагымдуу маанай уюштуруп алалык өзүбүзгө. Баарыбыз колдун манжаларын бири-бирине кириштиребиз. Токтойбуз. Кайсы колуңардын бармагы жогору жакта калды? Сол. Кээ бирлердики оң, кээ бирлердики сол. Мен ушул мугалим болуп иштегенден бери Сорос фондусу тарабынан уюштурулган сынчыл ой жүгүртүү аркылуу окуу жана жазуу, Азия банкы каржылаган глобалдык билим берүү, анан былтыркы окуу жылында жыйынтыктады келгиле окуйбуз долбоорун алкалагандагы өтүлгөн жалпы окутуунун жаңы ыкмалары, сабак учурунда колдонулуп турган стратегиялар жөнүндө окуп, билим сертификат алгам да, окупчу. Ошол жерде сабакта окуучуну кантип сабакка тартуу керек, чакыруу этабы, мээ чабуулу деп айтат да. Ошондой учурларда жана сабак учурунда колдонулган ар түрдүү психологиялык, ар түрдүү кызыктуу кыймылдуу оюндарды ойнотуп барам сабак баштайм да. Себеби баланын көңүлү ачылып, сабакка кызыгуусу дагы жогорулайт. Анан барып сабакты баштап кетем. Негизи семинар, тегерек столдорду өткөндө, мугалимдер үчүн өткөндө деле окуучулар, же болбосо практиканттар келет, практиканттар үчүн да өтөбүз да. Мына ошол учурда мен өз негизи эле кызыгам. Ушундай адам кандай адам экенин. Анан окуучуларга дагы ошо бир сабактын бир элементтеринде ошол көрсөтүп кетем да. Себеби мен эң бир эле жөнөкөй мисал айтайын. Биз ошо сынчыл ой жүгүртүү аркылуу окуу жана жазуу деген семинарга барганыбызда бизге ушундай бир оюн сыяктуу кылып психологиялык көнүгүү жасатты да. Сен эң жакшы көргөн жаныбарың же канаттууң кайсы депчи. Эмне үчүн жакшы көрөсүң? Анан биз айтып атабыз да, мисалы мага жолбарс жагат депчи. Эмне үчүн десе, аябай каардуу, сырттан көргөндө көпчүлүгү коркот депчи. Анан экинчи жаныбарыңыз кайсы деди. Анан мен айтып атам, аккуу депчи. Эмне үчүн жакшы? Аябай сырттан караганда кооз, аябай жакшы канаттуу депчи. Үчүнчү жаныбарыңыз уй дедим. Эмне үчүн? Уй деген эт берет, сүт берет, адамдын баарын тамактандырат да. Анан айтат баягы, демек биринчи жаныбар бул адамды сырттан караган адам. Мен мисалы Гүлираны биринчи жолу көрүп атам да. Сырттан карап туруп мен ошентип баалайт экенмин да. Демек мени адам көргөндө бул аябай каардуу адам экен деп баалайт экен. А экинчиси мени мындай кичине таанып калдыңар да, көп эмес бирок. Ошол адам ошентип баалайт экен. Назик депчи. А үчүнчү адам мен турмушта негизи ошондой адам экенмин. Баардыгына берейин деген адам экенмин да. Анан ошондон улам мен, демек бул чындык экен да. Көп жери мага туура келип калды. Анан мен ошол нерсени эле ата-энелер жолугушунда өттүм да. Анан бир ата-эне бар болчу, редактор. Бир газетаныкы, аны айтпай коеюн. Анан ошол адам айтканда мен ошол адамды ошончолук бааладым да. Демек ошондой адам экен деп, чын эле ошондой адам экен. Демек мунун окуучулар да көп кызыгышат. Ойнойлучу деп суранышат да. Бүгүн кандай оюн эже деп келишет. Анан мен аны мындай оюн деп айтпайбы, сабактын ар түрдүү этабында колдонгонго аракет кылам. Кээ бир учурда сабактын башында, кээ бир учурда сабакты түшүндүрүп бүткөндөн кийин же жыйынтыктап аткан учурда. Анан ошондо суроо берип атпайбы, сиз каяктан табасыз мындай оюнду депчи.
Анан менде толтура андай оюндар читимде. Анан ар бир сабакта мүмкүн болушунча бирден бир элементин кошуп кеткенге аракет кылам. Өтпөй калган учурда бала бүгүн өткөн жоксуз го, кийинкиге алып келиңизчи деп суранышат. Информатика сабагы бизге 5-класстан бери болуп келет. Биз өзүбүз бул мектеп лицей болгондуктан бизге көбүнчө информатика жана математика багытындабыз да. Информатикадан биз сабак өткөндө эжекебиз ар кандай слайдтарды жасап, бизге өзүнүн алган билимин бизге толугу менен өткөрүп берип, бизди мындай эң мыкты адамдардан кылып чыгарып, ушундай ар кандай кызыктуу сабактарды өткөрүп, көптөгөн мындай слайдтарды жасап, ошолордун арасынан оюндарды да ойноп турабыз да кээде. Эже бизге көбүнчө эженин ыкмалары бул бизге көп мындай доскага чыгып бүт темалар мындай слайд жана доска аркылуу түшүндүрүп берет да. Кээ бир мугалимдер слайд жазышпай эле мындай доскадан эле бор менен жазып ушинтип эле түшүндүрүп берсе, ал эми биздин эже болсо мындай биз азыр техника заманы болгондуктан бизге слайдтарды жасап, көптөгөн нерселер берип, жана доска аркылуу да түшүндүрүп берет да. Ошо методикасы ошондой. Информатика сабагын негизи эле мындай өзүм кызыгам да. Бул жерде деген ушу технологиянын ар түрдүү жаңы нерселерди үйрөнөсүң. Азыр деген биздин заман ошондой го, мындай техника менен баардыгыбыз өнүккөнбүз. Аны билбесең артта калып каласың дегендей эле. Ал информатика мындай компьютердин ички бөлүктөрүн үйрөнгөн мага абдан кызык болгон. Жана ошондой эле кандай программа түзүш керек, эмне болгондо түзүш керек. Мисалы, обычный эле жөнөкөй эле өзүбүз ойногон оюндардан аларды кантип түзүш керек, ошолор абдан кызыктуу да. Ошол себептен информатика кызыктуу сабак деп ойлойм. Менин оюмча ушу мугалим баарына эме болот, мугалим өнөгө болот да. Мугалим жакшы маанай тартууласа, мисалы, ар бир сабактын алдында эжебиздин жагымдуу маанай деп биздин көңүлүбүздү көтөрөт. Ошол себептен эжеге да биз дагы эжени мындай кайгыртып албагы, капа кылып калбагы аракет кылабыз. Мугалим жакшы бизге мамиле кылса, биз дагы ага ошондой мындай ошого жараша жооп бергенге аракет кылат да, окуучу дагычы. Ошол себептен баардыгы мугалимден башталат. Эжебиз ушул эженин методикасынан мага ушунусу жагат да. Эже сабак башталарынын алдында бир 5 минутталык тест берет да, кичинекей эле баракчага. Биз ошону бир 5 суроону бир 5-10 минутта эле бүтүрө калышыбыз керек да. Эже ошого көндүрткөн да, биздичи башынан бат-баттан иштөөгө аракет кылат. Мурунку өткөн теманы ошентип тапшырманы аябай, кээ бир эжелер тапшырманы суроого абдан убакыт өткөрүп коет да. Ал эже болсо кичинекей тест менен эле биздин бааларыбызды да коюп коет, канчалык деңгээлде үйрөнгөнүбүздү да билип кое алат. Ушунусу жагат жана ошондой эле мындай эжебиз тамашакөй өзүчө биз менен тамашалашып сүйлөшөт. Мындай тең туш деп айтканга болбойт, бирок бизди түшүнө билет да. Мелискан Биринкуловна өзү биздин мектепте иштегенине 20 жыл болуп калды десем болот. Келгенде информатика мугалими болуп эмгек жолун баштаган. Ал убакта мурун компьютерде гимназия болчу. Андан кийин иштегенден кийин ушул бүгүнкү күндө аркалап жаткан информатика мугалиминен сырткары методикалык илимий усулдук иштер боюнча дагы директордун орун басары ишин алып барат. Мелискандын биринчи кесипкөйлүк сапатынан мурун адамгерчилик факторлоруна да токтолгум келип отурат. Мелискан өзү адамгерчиликтүү, адамга кылган мамилеси, адекваттуулугу өзүнүн илберинки сапаттары менен айырмаланып турат. Педагогтук кесиптеги адамдарга бериле турган эң бир чоң жоопкерчиликтүү бир учурлар бар. Ал адамга карата, балдарга карата мамиленин бир позитивдүү болушу эң маанилүү да. Мен Жалал Абад областындагы Нокен районунун Сакалды айылынан Сакалды орто мектебин аяктагам. Мектеп күндө мен математика мугалими. Эжем аябай мага көп
стимул болду. Мен да ошо математика мугалим болом деп кыялданчумун. Анан Бишкек шаарындагы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин физика математика факультетинин математика информатика адистигин аяктагам. Университетти бүткөн жылы эле ушул аталган мектеп лицейден иштеп жатам. Бүгүнкү күндө ушу 99-жылдан тартып эмгектенип келем.